Ош облусунун Ноокат районунда Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдыгы жана улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган кыргыз күрөшү боюнча эл аралык турнир уюштурулду. Мелдешке өлкөнүн 7 дубанынан чогулган командалар Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан мамлекетинен балбандар келишти. Çoğun palvanlarını, dünya çempiyon palvanlarını çakırı menen alıp geldik. Hazır mana körösüңөр Özbekistan'da palvanları dağı, Kırgızstan'da palvanlar menen mına el aralık dengelde küreş ötüp atat. Bugün oylayım kegen konoktorubuz, kegen meymandarыбыз Ayabastan bir çoğun bir manda iyilikке jetet. Спорттук иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, демилгени көтөргөн депутат Жусупбек Коргонбай уулу жана анын кесиптештери жергиликтүү бийлик катышты. Ноокат жергесинин тургундары жана коноктор. Ноокат Кыргызга Урпия Салиева, Төрөбай Булатов, Насирдин Исанов сыяктуу асыл инсандарды берген. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган күрөш боюнча эл аралык мелдештен өтүп жатышы менен куттуктайм. Бүгүн күчтүн күчтүүсү жеңсин. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Жылда салттуу болгон жеңиш күнүнө арналган жана быйылкы жылы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун указы менен эң биринчи мамлекетибизде туңгуч премьер-министрибиз Насирдин Исановдун 80 жылдыгына арналган турнирге куш келипсиздер. Ата бабадан бери келе жаткан улуттук күрөшкө 600гө жакын балбан чакыртылып, анын ичинен 16 команда тандалып алынып, алар 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышышты. Байгей фонду 1 миллион сомду түзүп, мындан сырткары 3 автоунаа коюлган. Алыш күрөштүн түпкү тамыры сайыл күрөш болот. Ушул жерден алынган. Бирок ошонго байланыштуу бул жерде сайыл күрөштө акчанын саны жок. Каалаганын коет. $100 $200 ошол биздин протоколдогулар туруп турушат. Берише берет, мунун саны жок. Сейил күрөш, кыргыз күрөш деп коет. Анда весовой категориясы деле жок. Ким күчтүүсү болсо ошол утуп кете турган күрөш. Бул социалдык, экономикалык мындай элдин маанайын көтөрүү максатында асында ошону өзүм аракет кылып, команда менен колго алып ушул жерде мына сиздер көрүп турган оюн болуп атат. Ана ушул акамдын 80 жылдыгына арнап, ошонун арбайын сыйлап, ушу Жусуп Коргонбай уулу өзүнүн демечүлүгү менен ушундай жакшы иштерди кылып атат. Рахмат. Өмүрлөр узун болуп, бала чакалар менен тынч болсун. Кыргыздын байыркы күрөшүн Ноокат районунун Сахаба эс алуу жайында өткөрүү салтка айланган иш-чара. Бул майданда ата бабалар кызуу күрөш көргөзүп, көрөрмандардын саны жыл өткөн сайын көбөйүп келүүдө. Бүгүнкү спорттук иш-чарада да көрүүчүлөрдүн саны 40 миңге чамалап, кечке чейин балбандарды сүрөп отурушту. Биздин союз мезгилдеги эле майрам болуп атат. Бул майрамда көп жаш жигиттер, кыздар, азыркы чоңдордун көбү билбей калды. Бул 90 жылга чейин ушундай мааракелер болчу. Бул жерде аябай көп палвандар күрөшкөн. Ошонун арасында ушул жерден кадыр калган азыркы судья Малик палван Осмонов, көп жолку депутат Баяман палван Эркинбаевдер ушул жерде күрөшүп, мен сүрөп турчу элем. Өтө сонун өтүп атат. Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата ушул жеңиштин 78 жылдыгына карата Жусуп Коргонбай уулу өтө ошо элдин башын бириктирип, жакшы маанай жакшы. Сахабада чоң күрөш болуп жатат. Муну уюштурган Коргонбай уулу Жусупбек депутатыбыз. Бул оюндун негизги максаты элди ынтымакчылыкка чакыруу. Элдин ар дайым биримдикте болушуна чакыруу болуп жатат. Белгилей кетсек, Насирдин Исанов 1943-жылы 7 ноябрда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкбел айылында туулган. Ал Кыргызстандагы алгачкы премьер-министр. Мамлекеттик ишмер 1991-жылы 29 ноябрда Ош Жалал-Абад унаа жолунда авто кырсыктан көз жумган. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ноокат району.